Саламатсыңарбы балдар? Маанайыңар кандай? Буга айынын 6-сы. Бүгүнкү өтө турган темабыз этиштин ыңгайлары жөнүндө жалпы маалымат. Баяндагыч ыңгай. Сабактын максаты этиштин ыңгайлары жөнүндө түшүнүк аласыңар. Көнүгүү иштөө аркылуу теманы бышыктайсыңар. Туура жана таза жазууга ашыгасыңар. Кыймыл-аракетти чыныгы іс жүзүнө ашырылышы же ашырылбай калышы сүйлөп жаткан адамдын чындыкка жасаган мамилесине байланыштуу болот. Этиштин ыңгайлары төмөнкүдөй 5 топко бөлүнөт. Баяндагыч, буйрук, каалоо тилек, максат ниет, шарттуу ыңгай болуп. Баяндагыч ыңгай кыймыл-аракеттин ошол учурда болуп жатканын же келечекте болоорун же болуп өткөнүн чындык катары жайынча баяндаган этиштер баяндагыч ыңгай деп аталат. Алар кыймыл-аракеттин жүзөгө ашырылышын белгилүү бир учурда тушташ кылып көрсөтүү менен мүнөздөлөт. 222 көнүгүү. Күл азык көпкө сакталуучу тамак. Күл азык негизи уйдун, койдун, кийиктин этинен даярдалат. Союлган малдын, кайберендин эти бышырылып, туурасынан жука кесилип, кургатылып, сокуга, күл майда талкаланып, жаргылчакка тартылат. Даярдалган эт сызгырылып, сызыгы таза алынган майга салынат да, ал кайнар замат ун кошулуп, кызарганча куурулат. Суугандан кийин жакшы ийленген карынга салынат. Күл азык узак сапарга, аң улоого, жүрүшкө чыгаарда даярдалган. Кайнекей энебиз казатка барарда чоролорго ушундай азыкты камдап берүүчү экен. Балдар, силер ушул тексттен баяндагыч ыңгайды таап дептериңерге жазгыла. Үйгө тапшырма балдар. Китебиңерди ачып 224 көнүгүүнү карагыла. Көп чекиттин ордуна этишти коюп, көчүрүп жазгыла. Алар кайсы чакта турат? Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Саламатта калгыла.